Жерине мээнет кылган адамды ачка калтырбайт. Арабанда түшүмүн жыйнаганга үлгүрбөй жаткан дыйкандарды четинен кезиктирүүгө болот. Аталган райондо 1710 гектар картошка аянты бар. Мухаммедали Кошматов 40 сотук жерине быйыл картошканын жаңы 4 сортун сынап көрдү. 4 сорт мен өзүм немемди бардыгы биринчи жолу эгилди бу жерге. Мен укканым раном эгилип жүрөт дегенди уктум. Атак башка мына Санибел, Корина, актрис биринчи жолу эгилип атат. Эгер ошол кайсы сорт жакшы түшүмдү берсе, быйылдан кийин ошого багыт жасайбыз деп турамын да азыр. Быйыл картошканын түшүмү мол, эрте түшүм жакшы баада болуп берүүдө. Картошка негизинен ИАЭП мамлекеттерине экспортко чыгууда. Күнүгө жок дегенде 200 тоннадан кетип атат Казакстан, Россияга. Азыркы убакта мына Депоргон айыл өкмөтү мына даярдалып ушул фуралар турат. Мынандай этикетка менен ар бирин тиркеп, мына таможенный стандарт деп бар. Мынандай даярдап жөнөп кетишип атат. Айрым баба дыйкандар дүңүнө караганда базарга алып чыгып сатууну туура көрөт. Дааналап сатканда кеткен чыгым бир аз акталат дейт. Агрономдор жаздагы салкын аба ырайы пияздын түшүмүн майда кылып койду дешет. Ар бир экенде өзүнүн вакыты бар да, чачадыган экедиген. Ар бир жашылчанын тегүү убактысы болот. Дыйкандар быйыл бир аз шашылып коюшту окшойт. Жаан-чачын көп болуп, салкын болгондуктан пияздын түшүмү майда. Сөңгөктүү пияздар көп. Алар сатыкка жарабайт. Быйыл капуста эккен дыйкандардын эмгеги акталбай калды. Картошкадан кийин эле эң көп өндүрүлгөн бул азык 13 000 гектардай аянтка эгилген. Капустанын баасы жылдагыдан арзан, ал тургай сураган кардар жок деген Рафия Матрозиева былтыр дал ушул 40 сотук жер аянтындагы капустадан 500 000 сомго чейин киреше алгам дейт. Штукке 5 сомдон клиент жок да. Бекерден мехнатыбыз хайп болуп атат мына жерде. Дыйкандардын мехнаты толко мен эмес, башкаларки дагы ушундай. Расход көп. Бирок расходу заманы чыга электе акчасы. Капуста менен пиязды азыркы убакта ушу логистикалык компаниялар болсо ошолор сактоого сунуш берет. Эмне үчүн дегенде аларда температура деген жакшы болуп калат. Может азыр күзгө барганда пияз менен капуста баасы көтөрүлүүгө күтүлүп атат. Ал арада картошка, пияз, сарымсагын жыйнап алган дыйкандар экинчи түшүм үчүн жер аянттарын белендеп жатышат. Бир эле жерден жылына 2-3 жолу түшүм алуу арабандыктар үчүн кадимки көрүнүш. Миргүл Бокошова, Азам Бузриков, Ала Той 24, Ош.